Айыл өкмөттүн буйругунан башка эч кандай документиңиз жок да, э? Жок, азыр менде 8 соток жер. Мавлюда Хайруллаева Сузактагы жер сатуу мафиясынын бир курмандыгы. Ал дээрлик 15 жылдан бери өзүнө таандык болот deyilген жер тилкесинин дайынын таппай келет. Колунда мурунку айыл өкмөттүн 2003 жылда жасалган буйругу гана бар. Бирок сатып алган 8 соток жеринде учурда башкалар кызыл китеп жасатып, турак жай салып жашап жатат. Мындай түшүнүксүз жагдайдан улам ал прокуратура органдарына кайрылган, бирок азырда натыйжа жок. Lekin bizga bu yerda ular joy sobaldi, hozir chiroyli qilib zingratib joy sobaldi. 8 соток жердин буйругун алганымда мен үлүштүн ээсине жалпы 114 000 сом бергем. Анан ушул буйрукту берди деди. Чекти да көрсөтүшкөн. Көрсө ал жерди айыл башчы башка бирөөлөргө да саткан экен. Ал чекте азыр заңгыраган үй курулуп турат. Мен 2016 жылы прокуратурага кайрылгам. РОВДга 1-2 жолу бардым, бирок азыркы күнгө чейин бир жыйынтык жок. Ошол учурларда айыл өкмөттүн бухгалтери менен анын жолдошу арызыңызды кайтып алың, жардам беребиз дешкен. Мен макул болгон эмесмин. Азыр кыйын абалдамын. Бир тууган инимдин үйүндө жашап жатабыз. Мага тезирээк ушул маселемди чечип беришсе дейм. Lekin жер тилкеден же акчадан жок калган тургун Сузакта бул эле эмес. Жүздөгөн жашоочулар дал ушул көйгөй артынан чындык издеп келүүдө. Сузак айыл өкмөтүндө жер сатып акча жасоо бизнеске айланганын буга чейин жергиликтүүлөр улам айтып, редакцияга да кайрылгандар көп. Өткөн аптанын аягында дал ушул айыл өкмөттүн мурдагы башчысы менен анын орун басары УКМК тарабынан кармалышты. Алар жер алчуларга жасалма документ берип, акча алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Атайын кызмат Сузак айыл өкмөтүнүн жасалма токтомдорун колдонуу менен жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз сатуу фактысына бөгөт койгон. Бул кылмышта схема түзүүгө жана ишке ашырууга Сузак айыл аймагынын мурдагы башчысы жана анын орун басары түздөн түз тиешеси бар экендиги аныкталды. Алар жарандарга жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча жасалма токтомдорду чыгарган. Бул адамдар жасалма документтерди берип, акча каражатын алып жаткан жеринен кармалышты. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379 беренесинин 1-бөлүгү менен кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кармалгандар УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Сузак айыл өкмөтүндө ушул тапта 2,5 миңдей турак жай мыйзамсыз курулуп турат. Ал жер тилкелерин мыйзамдаштыруу боюнча документтер азырда даярдалууда. Жергиликтүү тургундар Сузактагы ири жер сатуу схемасы канча жылдардан бери токтобой келе жатканын айтып келишет. Бирок азыркы айыл өкмөт жетекчилиги мындай мыйзамсыздыктар токтоду деп ишендирүүдө. Эми кечеги окуядан кийин бул адамдарга деле сабак болуш керек. Бул эски токтом, эски буйруктар бул өтпөйт азыркы күндө. Эч кандай мыйзамсыз ал. Биз айыл башчыларга, мемелерге айтабыз, андай мемеге барбагыла, эгер бир маалымат болсо укук органдар сразу кайрылгыла деп. Ошондой болуп. Сиздерге кайрылгандар боюнча айыл өкмөткө келип атабы? Кайрылгандар боюнча үйлөр жок, азыр кайрылгандар боюнча жок ал. Азыр Сузакта жер сатуу фактысы барбы, жокпу? Азыр жок, биздин мемеде жок, андай фактылар жок. Сузак айыл өкмөтү Кыргызстандагы эң чоң райондордун бири. Сузак районунун борборунда жайгашкан айылдык аймак, калкынын саны 50 миңге чукул. Ушул тапта 1000ден ашык адам жер тилке алууга кезекте турат. Кошумчалай кетсек, буга чейин 10 жылдан ашуун өкмөттү башкарган Аскар Сариевке да мыйзамсыз жер сатуу фактысы боюнча коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, 20 миллион сом мамлекетке келтирген зыянды төлөп бергени айтылган. Бибисара Орузалиева, 7 канал, Сузак району.